Илгиз мырза сизге жагып жатат окшойт. Жок. Сиздин максат башталып калды. Башталбады, болбойсуң. Илгиз байке, токтой туруңуз. Жактуу? Сон. Мынак. Бүгүн бизде конокто Илгиз Абдалиев. Тосуп алыңыздар. Жактуу прическа, жактуу образ. Жакшы. Болду. Азыр көрөбүз. Кеттик. Достор, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жаңы эле бизге жаңы образдан тартылган келген мейманыбыз бар. Бардыңыздар, тосуп алыңыздар. Илгиз Абдалиев, кош келдиңиз. Илгиз мырза, ассаламу алейкум. Жана образды өчүп алдыңызбы? Образын билбейм, эмне болуп кетти. Жакпай калдыбы? Образын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыңыздарга ассаламу алейкум. New TV шоу программасы түз эфирде. Мен Арсен Султанов жана Илгиз Абдалиев бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Рахмат, ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим, амансыздарбы? Жакшы эфирге, бул эфирге да биринчи жаңы кандай десем, студияга биринчилерден болуп келип отурам. Мурун келгенмин. Ошол сиздерге да чоң салам. Рахмат. Илгиз мырза, мен билем, бүгүн мен билишимче жаңы жаңылык менен келдиңиз. Бул жаңылыкты мен оюмча интернет тармагы билбесе бирок башка телеканалдар билбеген, бизде өзгөчө жаңылык бар. Эмне бул? Эң биринчилерден болуп ушу сиздердин каналдардан эксклюзив кылып беребиз клипти. Бул клип Гүлдөй Гүлдөй деп аталат. Жалпы кыргызымдын мыкты сулуу кыздарына, гүлгө окшогон кыздар үчүн Гүлдөй Гүлдөй деген чыгарманы жаз эртерээк келсин деп Гүлдөй Гүлдөй деген чыгарма. Негизи гүлдөрдүн түрү көп. Роза, ромашка бар. Кайсыл гүлдөргө салыштырып ырдадыңыз? Бардык кыргыздын сулуу, кыргызымдын сулуу кыздары бардык гүлдөргө окшош. Эң сулуу роза гүлдөрүнө дегендей. Ошол анан баягы бул жерде сүйүү темасына да болуп кетет. Гүлдөй Гүлдөй деп аталат. Достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде азыр учурда WhatsApp номерине баш багып суроо берсеңиздер болот. Же түз байланышка чыгыңыздар. 56 шарыбыздын коду 0312. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуучу баягы кармап калыңыздар. WhatsApp номери 772 98 70 07 сандары. Эми Илгиз мырза, бүгүнкү программага келген меймандарыбыз биздики көпчүлүк учурда оюн менен баштайт. Бүгүнкү оюнубуз өзгөчө. Даярсызбы? Колдон келишинче аракет кылабыз. Баягы оюндарды көрдүк, коркунучтуусу да бар экен, күчтүүсү да бар экен. Бирок аракет кылабыз бирок. Биз бүгүнкү оюнга сизге бир аз жеңилдетип, жеңил оюн кылдык. Эми азыркы эң алгачкы оюндун аталышы смайлтер бириктирип, кинонун аталышын тап деп аталат. Кинолор көп эле көрүсүзбү? Кино негизи мурун баягы бала кезде көбүрөөк көрчүмүн, бирок кыргыздын мурунку эски кинолорду жана көбүнчө бала кезде индийский кинолор көп көрчүмүн да. Өзүңүздү кайсыл индийский кинолорго окшоштура жана? Жок, окшоштурган жок, бирок негедир мага баягы Джимми. Кандай десем, жашоодо мындай негедир көп көрчүмүн да, аябайчы. Анан азыркы учурда кино деле көрбөйм. Бирок биз бүгүнкү оюнда индиялык кинолор койгон жокпуз. Бирок. Анда эмесе, бизге азыр алгачкы сүрөттөрдү чыгарып берсин. Ушул эмоджилерди бириктирип, ушул смайлтерди бириктирип, кайсыл кино тасма келип чыгат, бардыгыбыз азыр түз эфирден Илгиз Абдалиев таап алалы, чогуу көрөбүз. Кеттик, бул жакта сналгадан көрсөңүз болот. Илгиз мырза, ушул сүрөттөрдү бириктирсе, смайлтерди бириктирсе, кайсыл кино тасма келип чыгат деп ойлойсуз? Ойлонуп көрүңүз. Смайлтерди бириктиргенде, кайсыл кино тасма? Бала. Эме го бул? Бала, Бала. Бала Кыз деп ойлодуңузбу? Бул эме болуп атат окшойт. Жок. Кайсыл? Келиңиз бешке чейин санайын. 1, бул 2, кино Айдын доомада сем окшобой атат. 4, 5. Тапканым бирок. Апамды издейм кино тасмасы. В поисках мамы кино тасмасы. Билесиз да? Бирок көрбөптүм, билем, бирок көргөн жокмун. Көргөн жоксуз. Себептени бизде азыр 1-0. Бизде бирок кийинки сүрөттөрүбүз бар. Кийинки сүрөттөрдү азыр бизге сыналга чыгарып берсе, кийинки сүрөттөрдө кайсыл оюндар болушу мүмкүн, барыбыз чогуу билебиз. Кайсыл сүрөттөр? Бул кайсыл кино тасма деп ойлойсуз, Илгиз мырза? Бул кайсыл эменики? Казакстандагы кино тасма белгилүү. Кыргызстанда эмес. Казакстанда. Бирок СНГга, СНГ өлкөлөрүнө арасынан бардыгына белгилүү болду. Казакстанда болсо, чынын айтканда муну да билбейт экенмин. Буну да билбейсизби? Мисалы карап көрүңүз. Татынакай жубайы турат. Башында шаарда жашады. Андан кийин айылга көчүп кетти.
Мен сізге жардам бердім азыр. Илгиз мырза. Жок, билбедим. Бул Келинка Сабина киносу. Көргөн жокмун, жок. Көргөн эмес. Сиз кино тасма көрөсүзбү? Кинодон негизи эле алысмын да. Же жалаң эле индиялык кино тасма. Азыркы учурда негедир эле кино көрө элекмин да, бош убактарда эле көрүп калбасам, так көрбөйм чынын айтканда. Бирок сизде азыр акыркы мүмкүнчүлүк бар. Акыркы Акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп учурбаңыз. Кийинки акыркы смайликтерди чыгарып көрөлү, андан кийин улантабыз. Кайсыл смайликтер, кайсыл кино тасма экен бизге чыгарып берип койсоң. Ойлонуп көрөбүз. Бул кино тасманы бардыгы билет. Илгиз мырза, бардыгы билет. Деп койчу эле. Три мушкетера ал эмес. Да кайсыл ошого байланыштуу? Эме эмеспи? Зора деп койчу эле. Жок. Кол кайсы улуттуку? Бул Россияда. Россиядабы? Россияда. Ана жана эме да. Эмне деп койчу эле жанагы? Белгилүү актер ойнойт го илгерки. Ким? Атын унутуп атам азыр. Эмне деп койчу эле? Анын ичинде ит да ойночу эле? Ким билет, сиз кайсыл итти айтып атасыз азыр? Сүрөттө ит деле жок негизи. Бирок Россия болгондо. Балким тим маскачан кип турган ит. Бирок таппадым чынында эле. Бул бригада кино тасмасы. Ошону айтайын дегем да. Ошо да. Бригада таппай калбадым ошо. Көргөнүм ошол экен. 3-0 Илгиз мырза. Кийинки акыркы мүмкүнчүлүк. Эгерде азыр бир балл алып калсаңыз, анда биз сизди кыйнабайбыз. Акыркы кино тасманын смайликтерин чыгарып берип койсо, бул кайсыл? Илгиз мырза, эмне болду? Бул кино да. Бул мультик. Мультикпи? Бул мультик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер да таап көрүңүздөр. Түзүү байланышка чыгыңыздар. 56-56-72. Алтын балык. Алтын балык. Жок, алтын балык эмес. Алтын балык эмес. Ойлонуп көрөбүз. Мисал карап көрүңүз. Балыкта издеп атат деген сөз да биринчи эмоджидечи. Кийинкисинде балык өзү турат. Бул деген, айтайынбы? В поисках Немо деген кино тасма. Көргөнсүз? Жок. Бирок кол чалып кол, негизи жакшы аткардыңыз. Эң мыкты, Илгиз мырза. Biraz негедир сүрдөп кеттим окшойт. Кандай ыр болуп кетти депчи. Негизи башында биздер сүрдөйбүз. Багы biraz мага звук кичирээк болуп калды. Тонду туура эмес алып башталдым да. Бирок уланып кетти. Бирок уланып кайра баштадым, жакшы. Бирок бул эми башталышы да Илгиз мырза. Себеп дегенде, бизде азыр дагы бир оюнубуз бар. Бул оюнду эми көпчүлүктөр билбей калышы мүмкүн. Кайсыл оюн депчи. Азыр бизде сиз бүгүн эми жакшы оюнга келдиңиз азыр. Сизге азыр массаж жасалат. Массаж. Бирок, анын бирогу бар. Азыр сизге массаж жасайт, сиздин максатыңыз табыш керек. Ал кыздын колу же баланын колу. Эң башкысы сиздин көзүңүздү азыр таанып коебуз. Даярсызбы? Biraz берек жыл олтуруп алсаңыз болот, случуңузда жылдар. Эми азыр түз эфирден урматтуу телегөрүүчүлөр, Илгиз Абдалиев конокто. Илгиз мырза, негизи массаж жакшы бул. Канчадан бери массаж кыла элек сизге? Жок, мен массаж кылдырбайм, эмнегедир. Итиркейм келип кетти, мындай кыттым. Анда азыр итиргениңизди келтирбеш үчүн биз көзүңүздү таанып коебуз. Келиңиз, көзүңүзгө кийлсеңиз болот муну. Ушундай кийиңиз. Ушундай? Ооба. Токтой туруңуз, мынакей. Мынакей эми келди. Ушундай түп-түздөн кийиңиз. Азыр. Канча кол көрсөтүп атам? Көрүнгөн жок эчтеке. Көргөн жокпу? Анда жакшы. Мындай кыздар кармаса мыкчып койгула эдер. Албетте. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, баарыңыздар сыналга жакыныраак чакырабыз. Азыр биздин студиябызга биз бирөөнү чакырабыз. Сиздин максатыңыз билишиңиз керек. Бул кызбы же балабы? Илгиз мырза, күлбөй турабыз, али башталды. Бизге алгачкы биринчи деле мындай эмен башталды уже. Балким үстүңүзгө чечип коебуз. Жок. Макул. Азыр биринчи адам болсо чакырсак сахнага. Келиңиздер. Шашпай, басып келебиз дагы. Эми азыр массаж кетти. Илгиз мырза сизге жагып жатат окшойт. Жок. Сиздин максатыңыз кимдин колу? Кыздын же баланын? Кыздын колу окшойт. Неге? Билбей калсын деп катуу кылып атамын. Макул, анда жак айтып коюңузчу biraz. Эми айтып көрүңүзчү, бул кыздын колу же баланын колу? Илгиз мырза. Бул ошол эле, жанагы эле. Азыр экөө кирип кетти, эки адам кылып атат да азыр. Мыкты. Эки адам кылып. Буну анан көрсөтөбүз ким болгон экен. Бизге кийинки адамыбызды чакырып берсек, түз эфирибизге азыр бардыңыздар, түз эфирден күбө болосуздар. Анда эмесе, Илгиз мырза, биринчисин азыр айтпай турабыз ким болгонунчу. Бирок экинчи адамыбыз бар. Бизге келип берип койсоңуздар,
Азыр түз эфирден сизге эң сонун массаж жасап берет. Кеттик. Бул кимдин колу? Бул Кимдин колу? бул баланын колу окшойт. Бул баланын колу. Эмне үчүн? Билбейм. Маникюр бар экен бе? Чоң болуп атат го колу. Кыздардын эле колу чоң болуп калышы мүмкүн. Эми маникюр бар бекен? Жок, Же тырмактар узун бекен? жок, анда бир эмнегедир колу мындай башкача кылат. Макул. Бунуңуз менен жыйынтыктадык, бунусун айтпай турабыз. А бирок бизде кийинки адамыбыз бар. Аны биз сахнага чакырып алсак, келип берип коюңуздар. Бул кимдин колу деп ойлойсуз? Бул сенин колуң. Эмне үчүн? Үн бияктан угулатпай. Эй! Бул мырзанын колу. Бул ооба, Арсендин колу бул. Бул Арсен колу. Буну туура таптыңыз. Эми көзүңүздү чечип берсеңиз болот. Илгиз мырза. Массаж жактыбы? Массаж биринчиси өтө катуу кылып койду. Катылып кеттиби? Сиздин оюңуз боюнча биринчиси бул Кыз ошо. кыз болчу. Анан эки кол кирип кетти го бирок. Эки кол. Этегине. Анын эки колу бар. Бирөө жардам